Ордолу Ош шаарында жума күнү 17 майда Рамазан чатыры салтанаттуу түрдө эшигин ачты. Ыйык Рамазан айынын урматына жана 2019 жылдын аймактарды өнүктүрүү жылы Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланышына арналып экинчи ирет уюштурулуп жаткан масштабтуу Рамазан чатырына Ош шаардык мэриясы колдоо көрсөттү. 16 күн бою кызмат кылчу береке, ынтымак, кайрымдуулук жана берешендиктин чатырында эми күн сайын 250 адамга ооз ачуу кечелери уюштурулат. Конокторду таттуу даандардан тышкары руханий азык болчу Рамазан тууралуу баяндар, кызыктуу тасма, түрдүү конкурстарды камтыган маданий программаларда күтөт. Рамазан айы 30 күндүк орозо айы арасында кадыр түнү бар болгон ыйык ай. Жалпыңыздар жыл сайын адатка айланган Умма Ислам журналы тарабынан уюштурулуп жаткан кезектеги ифтар кечебизге, Шатер Рамазан деп атаган бүгүнкү ооз ачыруу кечебизге жалпыңыздар кош келиңиздер. Рамазан айы келгенде Алланын рахматы келет. Ушул рахматты рахмат катары пайдаланып калыш керек. Сиздер урматтуу энелерим, эжелерим, агаларым, силер Рамазанда өмүрүңөрдүн бардыгын тааныбаган адамдар менен кечирим сурап өтүп кеттилер. Рамазанда ким кечиримди көп сураса, ошончолук күнөөсү көп келет. Рамазан чатырынын биринчи күнү меймандарга дасторконду уюштуруучулар болгон Умма Ислам журналы жайды. Салтанаттуу ачылышта конокторду тосуп алуу үчүн журналдын каноникалык редактору профессор Кадыр Ажималиков менен башкы редактор коомдук ишмер Элиана Мариям Сатарова өздөрү болушту. В рамках этого шатра собираются разные представители разных национальностей, этносов, разных социальных слоев населения, где за одним столом действительно, как тому требует шариат, сидят и богатые, и нуждающиеся, и сироты, и чиновники. То есть все мы вместе должны чувствовать в этот Рамадан единство и чувствовать, как бы сказать, сопряженность. Рамазан бул өзүбүздү дагы тарбиялоо, өзүбүздүн нафсибизди дагы тарбиялоо. Амалдар ниетке жараша деп коет экен. Ушул карасаңыздар, жаштар, анын арасында студенттер, Оштун жарандары, Оштун областтардын ар кандай областтардан келген биякта жаштар кызмат кылып жүрүшөт. Чын дили менен, чын жүрөктөн ушул башкаларга үлгү болуп. Бул күнү бир чатыр алдында мэрия, шаардык кеңештен өкүлдөр, диний аалымдар, түрдүү улуттардан, маданий жана коомдук ишмерлер менен жардамга муктаж болгон адамдар ардактуу конок болушту. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу мусулмандар. Ош шаары мэрі Талабек Касымбек атынан жеке өзүм атынан сіздерді құттықтаймын. Ошол Рамазан айыменен мына бизде устазыбыз Кадыр Малик жакшы сөздөр айтып өттү. Мына Умма журналга чоң рахмат айтышыбыз керек. Ошондой бир иш-чара өткөрүп бергениңиз үчүн силерге рахмат. Бүгүнкү күндө мына Ош шаар мэриясы колдоп келатат. Ошондой иш-чараларды шаарыбызда экинчи жыл өтүп атат. Ошондой иш-чара. Ассаламу алейкум, мусулман бир туугандарым, баарыбыздан кирип келген жаткан Рамазан айыбыз менен ар бириңиздердин кырмаган орозоңуздарды Аллахым толук кабыл кылган болсун. Майрамдык ачылышты кыргыздын сыймыктуу уулу, төкмө акын Идрис Айтбаев шаңдуу алып барды. Рамазан чатыры Кыргызстанда аналогу жок. Уникалдуу жана масштабтуу долбоор болуп, анын максаты ыйык айдын урматына колунда жок муктаж адамдарга биргелешкен кайрымдуулук ооз ачуу тамактарын уюштуруу, түрдүү ишеним жана улуттар арасында диалог түзүүгө көпүрө болуп, ынтымак ырашкерликке үндөө. Бул элдик долбоор болуп калды. Анткени дасторконду карасаңар, бирөө конфет алып келип атат, бирөө нан алып келип атат, бирөө техника алып келип атат. Бош чатырды карасаңар, сууктанып карап атабыз. Бул 3 күндөн бери биздин жаштар өз колу менен ойлоп табып, өздөрү кылып атат. Анткени ар бир адам өзүнүн салымын кошкон долбоор. Мен ойлойм, ушундай Рамазанда биз жөнөкөй
дасторкондун үстүндө бири-бирибизге сый урматыбызды көрсөтүп, бири-бирибизге жакшы мамиле кылышыбыз керек. Кадыр Ажималиков Рамазан чатырынын тарбиялык мааниси да чоң экендигин баса белгилеп айтканы да жөн жерден эмес. Берилгендик менен кызмат кылган ыктыярчылар түрдүү тагдырга кабылган мекендештерибизди өз көзү менен көрүп, коомдун көйгөйлөрүнөн бир топ эле кабардар болушат. Рамазан чатырынын уюштурууга чоң колдоо көрсөтүп жаткан Ош шаардык мэриясына, Бабур атындагы музыкалык драма театрына, ифтар дасторконун жайып жаткандарга жана чатырда бел чечпей кызмат кылган жалпы ыктыярчыларга ыраазычылыгыбыз чексиз. Алла Таала баарыбыздан ыраазы болсун. Allah uzun ömür içinde soluk versin. Bağrınızda da Allah baktılığı tağlaylı olsun. Hiç kaçan memlekette üyüzde, usul cemaatte camandık bol olsun. Altın başına raman bolsun. Cenab-ı şu günlerine sak salamat yetişti. Allah nasip olsun. Allah.